Ал жөнүндө айтсам мен ыйлабыйм. Мен жанына барып учурашып, эгерде алардын эгосун ошол мен кечирим сураганым алардын эгосун мындай утешить этсе, мен ошого деле даярмын. Анткени аларды как предприниматель мен түшүнөм. Урдаган жоксуң, алып кеткен жоксуң, эчтеке. Мен ушундай бардым, ушундай кеттим да. Просто багаж опыта болду мен. Мен мындай ичимде бир мындай кичинекей Мариса бар да, мындай журналист болчу деп айта берген мындай бир ребенок бар да, жашайт, который хочет видеть меня именно ушул сферада. Элдерге көзүңөрдү ачкылачы деп, мен эч качан ал менен соперничать этпейм деп. Алардыкы чоң большая компания. Мугалимдер сурайт дейт, баягы аябай шустрый подружкаң бар эмес беле, ал эмне болду, ал бир жерде тим эле укмуш журналист болуп жүрөт окшойт деп. Каяктан ал үйдө отурат балдар менен деп айткам деп күлөт. Ошо. Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен кайрадан Аял жана дүйнө подкасты. Бул подкасттын алып баруучусу мен Айзерек Аманбаева. Өзүңүздөр билгендей эле биз күнүгө аялдардын бул дүйнөдө мыктылыгын жана алардын ордун билгизген ар түрдүү темалардын үстүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин ошондой өзгөчө коногубуз жеке ишкер, Сава кондитердик үйүнүн негиздөөчүсү, сүйүктүү эне, бактылуу жубай Марисабел Каримова. Куш келипсиз. Рахмат. Биздин сунушубузду четке какпай келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз менен бүгүнкү маек куруу алдында турганыма аябай кубанычтамын. Рахмат силердин да чакырганыңарга. Чуу дегенде эле баштаганда эле айтсаңыз, Мариса эже, бул Сава кондитердик үйүн кантип ачып калдыңыз? Таттууларга болгон сүйүүңүз кайсыл жактан башталды? Мен өзүм журналистика факультетин бүтүргөм. Анан 6 жыл декретте отуруп калдым. Балдарым кичинекей болуп, анан балдарга таттуу жасап берип, үйдөгүлөргө, үй бүлөмө таттуу жасап берип, ошондон улам сүйүүм пайда болгон. Улам YouTube'дан бесплатный бекер сабактарды карап, үйрөнүп, ал кезде мындай курстар деле аз болчу, жок деле болчу. Анан өзүм торт жасап, пирожный жасап, анан ушундан улам эле аябай ушул кесип жагып мага. Ошону улантууну чечтим анан. Биринчи ушул цехти ачканыңыз же биринчи цехти ачкандан дагы мурда сиз биринчи саткан тортуңуз эсиңизде барбы, же таттууңуз биринчи саткан кандай болду эле ошол окуя? Ооба, бар. Бир кыз мамасынын туулган күнүнө мама деп жаздырып заказ буйрутма берген. Аябай коркком. Түнү бою бир тортту ошондо түнкү саат 11ден эртең мененки 6га чейин жасагам. Аябай коркком, тердеп. Үйдөгүлөрдүн баары уктап атышкан. Анан мама деп жазган эле мен үчүн аябай оор болду да. Анткени шоколад менен жазгам. Анан 4 эле тамга болбосо, анан аябай мындай оңой сезилет, бирок мен үчүн кыйын болду. Тортум кыйшык болду. Билбейм, өзүм үйгө, өзүм үй бүлөмө жасаганда аябай мен үчүн идеальный болуп жакшы көрүнчү. Анан бул буйрутма болгон үчүн аябай толкундандым окшойт. Тамгасы ашып кетип жетпей калды. Ооба, анан аны 10 жолу өчүрдүм, кайра башынан жаздым, ушинтип атып 10 торттун сырьёсун кетирдим окшойт, бир торту жасайм деп. Анан кебитеси чынын айтканда анча деле жакшы болгон жок, бирок клиент эчтеке деген жок. Жакты, даамдуу болуптур. Анан кичине опыт жетпейт экен деп ушинтип айткан. Эч качан унутпайм. Билбейм, ал азыр билеби ошол кездеги Мариса менен азыркы Марисаны билеби же билбейби, тааныйбы, тааныбайбы мен билбейм. Анткени көп жыл өтүп кетти. Ошо эсимде, ошондой болгон. Биринчи сатканыңыз ошондон башталган экен, Андан кийин эмнелерди сатып жүрдүңүз? Анан бир торт менен эле токтоп калдыбы ошол? Жок, мен биринчи лагманный тестодон баштагам. Үйдө отуруп, анан кечке эле мындай үйдөгүлөрдөн акча сурап, ошол эле сүткө, ошол эле памперске алып келип бер, акча таштап койчу деген аябай мен үчүн оор болду. Анан биринчи лагманный тестодон баштадым. Үйдө лагманный тестону колго чоюп, анан райондогу магазиндерге, дүкөндөргө өткөрүп берип жүрдүм. Андан кийин кекс жасап баштадым. Кекс ал деле жакшы болду. Лагманный тестодон бат эле чарчап калдым. Анан мындай
выгорание болдум, орустар айткандай. Ошо аны таштадым. Андан кийин компот кайнатып жүрдүм, жарма кайнатып жүрдүм. Ал сезонный да. Жайында 3 ай компот, жарма кайнатып, эшикке от жагып, ойлоп көрсөм мындай кыйын экен деп ойлойм да азырчы. Анан үйдө эч ким жок, баардыгы жумушта. Балдар кичинекей, удаа-удаада 2 жаштан 4 жаш, 2 жаш жаңы төрөлгөн, ошолорду жетелеп алып, эч ким деле мени кыйнаган эмес, билбейм, бирок азыр өткөндө өзүмдүн лентамды карап, өзүмдүн бир постумду көрдүм да, 20-20 жылдар жазыптырмын. Я ищу себя депчи. Аябай жакшы пост жазыптырмын ошол убакта. Окуп көрсөм 6 жыл бою өзүмдү издеп жүрөм, өзүмдүн жан дүйнөмө жаккан бир мындай жумуш жасагым келет. Мен бул дүйнөгө жөн келген жокмун, мен адамдарга деген бир жакшы бир эмем тиет, жардамым тийиш керек дегендей аябай пост жазыптырмын. Өткөндө окуп мындай аябай толкунданып, мындай башкача болуп кеттим да. Мындай бир нерсени баштап дүркүрөп өскөн мезгили адамдын күйүп жанып турган убагы болот, анан кийин өзүн аябай изденип турган убакта ошондой күйүп жанып турган убакт болот го. Сиздики ошол кезде ошондой болгон экен да? Ошол кезде болуптур. Анан ойлоп көрсөм, ошол как раз ошол посту жазганда, ошонун артында көп нерселерди жасап көрүптүрмүн да. Мына кекс жасап көрүптүрмүн, жарма кайнатып, компот кайнатып, лагманное тесто жасап, андан ары китайский сайттардан детский кийимдерди заказ берип онлайн сатып жүрдүм. Анан женский кийимдерди дагы аялдардыкын онлайн сатып жүрдүм. Анан торторду вот таттууларга келгенде эле уже башка изденүүнү токтотуптурмун. Таттууларга келгенде ушу менен мындай жан дүйнөмө жагып, мындай жасап жатканда дагы чарчабай жагып аябай. Анан киреш алып келип баштаганда ого бетер жагып, буга чейинкилер деле мына лагманный тесто деле, китайский сайттан кийимдер деле киреш алып келчү, бирок мындай бат эле жакпай, чарчап, ушинтип мындай деп эле ушинте берчүмүн да. Амок именно кондитеркага келгенде торт жасасам, пирожное жасасам, эмне жасасам, болбосо деле мага жагып, рахат алып, мындай чарчаганымды билчү эмесмин. Анан ошондо мен өзүмдү токтоттум деп ойлойм да, мына ушул окшойт деп. Анткени адамда деген профессия болот, хобби болот. Меники журналистика болгону менен тилекке каршы мен азыр иштей албайм да. Анткени балдар бар, үй бүлө бар, аял кишиге негизи оор болот да, мындай экөөнү кесип менен үй бүлөнү чогуу алып кеткен. Хобби бул кондитерка болуп калды. Анан мен үчүн бул жеңилирээк. Үйдө отуруп эле жасап, азыр Кудайга шүгүр цех бар. Үй бүлө менен цехти айкалыштырып кете алам деп ойлойсуз? Ооба. Анан бул азыр ошол кондитердик үйүңүздү ачтыңыз, өзүңүздүн бүт Кыргызстанга таанылып калгансыз, Казакстан, башка жактарга дагычы. Анан өзүңүздү таптым деп ойлойсузбу азыр? Ооба. Бирок өзүмдү таптым деп ойлойм, бирок мындай ойлоп көргөндө журналист болуп иштегим келет. Чынында. Анткени бул мен аябай сүйүктүү кесибим болчу да. Школдо окуп жүргөндөн эле. Билем, азыр телевиденияга, конечно, бара албайм, анткени опыт жок. Опыт алыш үчүн дагы бир далай убакыт керек. Анан билбейм, ал жагы мындай кичине жүрөгүмдү өйкөйт да. Ошону аябай ойлоном, кандай болуп кетет деп. Хобби боюнча жан дүйнөм тынч, ооба. Бул жагын таптым деп ойлойм, ооба. Эми цехтин ачылганы боюнча айтып берсеңиз, ал ачылганда кандай кыйынчылыктар болду? Азыр бизде цех ачып аткандар аябай көп да, мындай ачылып калат, анан заматта эле жабылып калат. Ошол канча сиз 2020 бери алып келип атасызбы? 2020 бери, мына 25-жыл болуп атат, 5 жылдан бери токтотуп койбой алып келатканыңыздын себеби эмнеде? Эми мындай болду. Мен декретте отуруп, биринчи үйдө жасап баштагам да. Андан кийин балдар уже бир аз чоңоюп, садикке бара турган убагы болгондо мен жумушка кирдим. Ушул Бишкектен эле кондитерский цехке жумушка кирдим. Ал жерде бат эле шеф-кондитер болдум. Анткени өзүмдүн мындай способность деген кандай болот? Кырчымыным бар болчу дейм. Өзүмдүн шыгым болгон үчүн именно кондитеркага мен бат эле мындай шеф-кондитер болдум, бат эле баарын өздөштүрүп кеттим да. Анан 1 жыл иштедим. 1 жыл иштегенден кийин
уже өзүмдүн цехимди ачышым керек экенин түшүндүм. Анткени эми өз ара анча мынча чырлар болуп кетти ортодо. Анан ачыш керек деп өзүм деле ойлоп ошо кеттим, өзүм цехимди ачтым. Ачканга жолдошумдун аябай салымы чоң. Анан ал дайыма мени колдоп турат. Анан мунусунда деле четке какпай колдоду. Ошол жыл 21-жыл болчу. Аябай кыйын жыл болду эмоционально деле, анткени менин биринчи жумушум бул ошол болчу, кондитеркада иштегем. Анан аяктан кетип өзүнчө ачкан аябай оор болду мен үчүн. Бирок ачыш керек болуп калды да. Бул жерде намыстын эмеси болуп кетти. Эмне сиздин намысыңызга тийди? Биринчи жакшы эле жумуштан кетип, уже мындай кандай десем, Башка жакка кетем деген жок, ой барбы? үй бүлөгө убакыт аз болуп калды. Анткени 3 балам бар болчу ал кезде. 3 балам бар, анан алар деле кичинекей, жолдошум бар, кайненем менен чогуу турабыз. Анан үй бүлөгө аябай убакыт аз болуп калды. Күн түн дебей жумушта болуп калдым. Анткени сен шеф-кондитерсиң, сен бул жерде турушуң керек деген сөздөр болуп. Анан жолдошум жумуштан кет, эми убактысыз келгенде дагы жумушка, башка жумуш болсо деле кирет. Балдар чоңойгончо жумуштан кет, анткени бизге деген убакыт аз болуп калды деп, эми үй бүлөгө эне керек да, үй бүлөгө аял киши керек дегендей. Анан мен ошондо отпуска сурагам биринчи, 1 ай. Анан бербей коюшту, иштешиң керек деп. Анан үй бүлөнү тандоого аргасыз болуп калдым. Ооба. Анан үй бүлө үчүн кетем дегенде, анан чыр чыкты. Ушинтип кетесиң, таштап кетесиң, анан болбойт, анан мындай договор жаз, тигиндей жаз, экинчи кондитеркага барбайм деп договор жаз деген. Башка кондитерский цехке иштей албайсың деп, эми иштебейсиң деп кол кой деген. Ошол момент мен үчүн аябай оор болду. Эмне үчүн бул менин сүйүктүү кесибим болуп атпайбы? Кандайча мен кол коюшум керек деп. Бул негизи андай договор жумушка киргенде коюлат. Мен кетип атканда мага ушундай айтып атышпайбы? Сен алдап кетип атасың, сен ачасың, анан сен тигинтесиң, мынтесиң деп, мындай. Получается, алар эле мени подтолкнули, мага идея беришти да. Анан ошол момент мен жолдошума айттым, ушундай болуп атат десем, ал деген эмне ушунчалык эле сенден коркуп атышабы, ачасың деп ушинтип эми конкурент көрүп атышабы, сен жөн эле эме сотрудник болуп атпайсыңбы деп. Билбейм деп. Аякта подводный камни, мындайча айтканда, аябай көп болду. Азыр ар бирин айтып отура албайм. Жакшы кишилер негизи. Көп нерсе үйрөндүм, опыт алдым. Мен эч качан аларды жаман дебейм. Мен аларга аябай ыраазымын. Даже ушинтип чыр болуп деле мени ушуга түрткү болгондор үчүн деле ыраазымын да. Анткени алар болбосо балким саба болмок эмес. Анткени мен эч качан мындайга бармак эмесмин да, коркмокмун, ача алмак эмесмин. Мен просто кетмекмин. Если отпуска берсе, 1 ай отпускада жүрүп, кайра келип, баягы эле жумушумду иштеп жүрө бермекмин. Анткени зона комфорта деген бар. Ал зона комфорттан чыгыш аябай негизи любой эле кишиге оор болуш керек. Анан алар ушинтип өздөрү түрткү бергенине мен аябай ыраазымын да. Бул деген бир жаман жери мындай, мамилебиз бузулуп калды. Аны мен каалаган эмесмин. Азыр мамиле кылбайбыз. Бирок мен ойлой берем, мен ишимден аларга таарынычым жок. Мен жалаң ыраазычылык. Атайын барып жолуккан эмесмин, бирок эгерде кайсыл бир жерде көрүп калсам, ушул убакка чейин көрө элекмин. Мындай бир шаарда туруп бири-бирибизди көрө элекпиз. Бирок балким эметип калсак, мен жанына барып учурашып, эгерде алардын эгосун, ошол мен кечирим сураганым алардын эгосун мындай утешить этсе, мен ошого деле даярмын. Анткени аларды как предприниматель мен түшүнөм. Мына эми мен мисалы үчүн как предприниматель аларды түшүнөм. Сиз азыр алардын ордунда болуп көрдүңүз. Мен алардын ордунда 1 эмес, 2 жолу болуп көрдүм. Анткени мисалы үчүн бир менде иштеген эме кыз ушинтип, бирок аны мен с нуля өзүм үйрөткөм. То есть шыгы жок, эчтекеси жок, өзүм үйрөтүп. Сизде иштеген кыз дагы өзүнүн ачкан. Ушинтип анан ачканда деле мен наоборот ага поддержка бердим. Бирок ал поддержканы башкача кабыл алды да. Анан ал менен деле биз сүйлөшпөйбүз, бирок мен ага всегда жакшылык каалайм.
мен аны эч качан жамандаган жокмун. Мени мисалы үчүн аябай жамандап соц сетиге чыгарып, бул ушундай, бул тигиндей деп мен аябай мындай черный пиар кылып мени аябай эметишкен да. Анан биз ооба, сиз жөнүндө ушул жөнүндө бир кыстырма кыла кетсем, сиз жөнүндө маалымат издегенде чын эле аябай хейттер көп экен. Бүт адамдардан кимден уксаң да хейт көп экен. Өзүңүз ушуга жооп кылып, точка коюп кетпесеңиз болбойт окшойт. анан ооба, алар деген эми мен соцсети ал кезде эч кандай деле эметчү эмесмин. Менде өзүмдүн досторумдан башка эч ким жок болчу Инстаграмда. Ал кишилерде аябай көп болчу, алар эми уже медийная личность болуп кеткен. Анан мына бизден кетти, анан рецепт уурдады деп, мисалы үчүн ошол сөзгө мен түшүнгөн жокмун. Уурдады деген ал рецепт эч жерде жазылган эмес. Аны деген бир сейфке катып коюп, аны кайра уурдап кетчүдөй болуп. Ал нерсе чогуу разработка болгон нерсе. Ооба, цех алардыкы, сырье алардыкы, техника алардыкы, мен алардын кол астында иштейм, бирок мен шеф-кондитермен. Я имею право там разрабатывать какие-то десерты дегендей. Ошентип эле жүргөм. Мен ошол жерде мындай канча аларда десерт болсо, мен биринчи жумушка киргенде 4 эле киши болчу. 4 киши жалаң торт жазалчу ал кезде. Эң башталышында эле киргем мен. Андан кийин мен кол астымда бир 70 киши иштеп баштады. Анткени мен шеф-кондитер, дальше уже ал системаны бүт мен койгом. Договоренность ушундай болчу. Цех менин мойнумда, контент алардын мойнунда. Цехке алар кийлигишпейт. Мен өзүм билем, системаны өзүм коем. Ким кандай жазайт, канча кишини жумушка алам, ким эмнеге жооп берет, ошонун баарын качество бүт менин мойнумда болчу. Кандай цехтин ичиндеги жумуштун баардыгы менин мойнумда болчу. Анан ошонун баарына мен эмгегим аябай катуу, мындай аябай чоң да, аябай сиңген дейм. Мен мындай өзүмдүн эмгегимди мындай баалайм да. Алар деле билет, бирок мындай айткысы келбейт. Ошондой болуп атпайбы? Анан мен кеттим. Бир дагы айтып кетчү нерсе, мен жалгыз эле эмес аларда кетип анан ачкан. Мисалы үчүн менден кийин дагы бир шеф-кондитер келген, казак кыз. Ал Астанада ачкан. Аны деле көрүп жүрөбүз. Ал деген окшош кылып, прям точно. Менде өзүмдүн вкустарым бар. Биз өзүбүз разработка кылганбыз. Андан кеткенден кийин мен канча үйдө отуруп өзүм иштеп чыккам. Ал кыз, Казакстандагы кыз, точно ошондой эле кылып, кетесин дагы бүт нерсесин ошондой кылып иштеп атат, бирок ал жөнүндө эч ким айтпайт. Ал жөнүндө айтпайт. Аны билет ким? Аны биз билебиз, ошол жакта иштегендер, ал өздөрү билет. Бирок ал жөнүндө эмнегедир эч ким айтпайт. Оштон деле бир кыз ошентип ачкан. Ал деле менин кол астымда иштеп жүргөн кыз болчу. Мен шеф-кондитер болуп жүргөн кезде менин кол астымда эле бир эле отделде иштеп жүргөн кыз. Кийин эле ал кетип, ал Ошто ачкан. Ал деле копия кылып ачып иштеп атат, бирок ал жөнүндө деле эч ким айтпайт. Анан бул жерде бир суроо келет да, эмнеге мен үчүн эле айтышат? Сиз жөнүндө хейт. Анан менин жолдошум күлөт, анткени ты достойный конкурент деп айтат. Анткени мунун баарын деген сен разрабатывала, и ты знаешь, как это все делать дейт. Билесиң дейт да. Анан колуңдан келет, ты умеешь, ты знаешь, сен башынан эле мыкты болчусуң деп, ал мени ушинтип подбадривать этет да. Ооба, колдойт. Анан балким ошол үчүн мен билген эле ушул эки кыз бар болчу. Андан бери мисалы үчүн дагы канча киши кетти жумуштан, канча киши ачты. Ал жөнүндө эч ким сүйлөбөйт. Только биз жөнүндө айтышат. Бир четинен сүйүнөм. Ооба, биз достойный конкурентпиз деп. Бир четинен мындай аябай капаланам да. Эмнеге депчи? Мен жамандык кылган жокмун ал жерде. Мен алардын компаниясынын өсүп өнүгүшүнө аябай чоң салымым бар. Билбейм, балким мындай экөөбүз отуруп эле, ал киши экөөбүз отуруп сүйлөшсөк, балким башкача сүйлөшөбүз, бирок эч качан мынтип отуруп сүйлөшкөн жокпуз. Сиз өзүңүз сунуш кылбадыңызбы? Ал жактан кеткенден кийин мен кете электе эле чыр башталып, ортого деген башка кишилердин өзлөрүнүн башка кишилерин коюп, мындай бетме бет сүйлөшүлгөн жок да. Өзлөрүнүн башка кишилерин коюп эле, юристтерин жиберип эле, моундай договорлордун баарын жиберип, ушинтип эле мындай качырып алышкан да. Мен уже ал кишилерден ошол убакта аябай жийиркенип, мындай ызаланып, мен алардан эметип калгам, мындай көңүлүм калган болчу. Бирок убакыт өткөн сайын мен кечирдим. Мен түшүндүм, кечирдим. Бирок ушундай катуу реакция бергендерин до сих пор түшүнө албайм. Менден бир бала кеткен.
ошол үйдөн жазайм деп ачык эле келип, дуңган бала ачык эле келип, мына Мариса эже, мен сизде иштедим, опыт алдым, чоң рахмат, көп нерсени үйрөндүм, бирок үйдөн барып өзүнчө кондитерка ачып, үйдөн эле иштейин, кандай дейсиз, макулдугуңуз бересизби деген. Мен ооба дегем. Мен даже ага поставщиктердин контактларын баарын бергем. Мен цех картаны полный бергем. Үйрөтүп бүт, керек канча ай менден чалып, сурап, бул болбой атат, бул тигинтип атат деп менден сураган. Мен ага поддержка бергем. Сиз эмнеге поддержка бердиңиз? Ал Сизге мен- кандай пайда да? Мага пайдасы жок. Эми ал киши менде иштеп кеткен, бүт менден үйрөндү, туура. Бирок ал кишиден деле мен пайда көрдүм да. Ал убагында иштеди, мага акча алып келди. Ошол анан менден ушинтип айтып, ачык айтып суранып атса, мен жардам бердим. Бул жерде мындай да, мен тияктан кетип атканда мен ачам деп кеткен эмесмин. Балким алар айтып атат, алдап кетти, анан кийин ачып алды за спиной деп. Просто башында кетип атканда мен ачам деп кеткен эмесмин. Канча убакыттан ачтыңыз ал жактан кеткенде? Негизи кеткениме 1 ай болгондон кийин ачтым. Бирок кеткенде официально кеткениме 2 жума болгондон кийин ачтым да. Мен иштебей калганыма 1 ай болуп калган болчу да негизи. Анан анткени чыр болуп, антип, анан улам эле договорду эметип, анан зарплатаңды бербейбиз деп, ал кезде эми иштеген кишиге зарплата бул аябай маанилүү да. Анан зарплатаңды бербейбиз, мынча процентин алып калабыз, анан тигинтебиз, мынтебиз деп 1 айдай ары бери тартышып жүргөнбүз да. Анан кийин полностью баары бүткөндөн кийин 2 жумадан кийин ачылганбыз. Эми мындай ачылдык дегенде баардыгы идеально болгон жок, конечно, просто баштаганбыз. Бир помещениени алып, кичине ремонт жасап, ушинтип бир баштаганбыз да. Ошол дагы бир кыз менден кеткен, ушинтип, бирок ал айтпай баарын алып, ушинтип кеткен. Мен эчтеке деген жокмун. Менде деле аудиториям бар, мен эчтеке деп, бирок билбейм, азыр иштейби, иштебейби, ал жөнүндө менин маалыматым жок. То есть мен караган деле жокмун. Эми күйөөгө тийди, баласы бар деп уктум, бирок мындай иштейби, иштебейби билбейм. Ошол. Андан кийин өзүңүздүн цехиңызды ачтыңыз, ал жакта таттууларды өзүңүз иштеп баштадыңыз кайрадан, өзүңүздүн ар түрдүү вкустарды, мындай даамдардычы. Анан кайсыл жактан идея келет, кантип иштеп баштадыңыз ошондочу? Негизи Окшоштурбай иштеген кандай? Кантип өзгөчөлүк кыласыз да? Мисалы, мурда жакта иштеп жүргөн нерседен кантип башкача кылып, өзгөчөлүктү таап, өзүңүз жасап кетесиз? Негизи мындай көптөрдөн угам да интернетте, ой, мен түшүмө кирди, анан мен уктап туруп эле мондай вкусту чыгаргым келди деп. Андай негизи болбойт. Интернет деген бар. Азыр баардыгы бири-биринен эле копировать этип алат, бирок өзүнүкүн кошот дагы, анан жазайт. Мисалы үчүн Европанын кондитерлеринен карашат, Россиянын кондитерлерин карашат. Ошолордон эле алып карап, мондай жасаса болот турбайбы деп биздин менталитетке жакындатып эле жасап коюшат. Баардыгы эле ошондой кылышат. Мен деле ошондой кылам. Башында биз эмне менен өзгөчөлөнөлү деп ойлодук, бул аябай таттуу болбосун деп. Мындай тишке жабышпасын, мындай бир макарондун артынан 10 стакан суу ичпегендей кылалы деп ошондой кылганга аракет кылдык. Биздики болду деп ойлойм, окшошту деп. Баардыгы эле ошонусун аябай айтып, өзгөчөлүгү ошол биздики. Анан ал кезде 8-7 эле вкустар бар болчу. Негизи Кыргызстан боюнча баардыгы эле 8 эле даамды айта беришчү да. 8 даам кылып элечи, бир коробкада 8 эле болот деп. Биз сразу эле 10ду, 13тү чыгарып салдык. Ар кандай болсун деп. Каалаган коробкага муну да салсын, тигин салсын, клиент кайсыны кааласа ошону салып беребиз деп. Биз ошентип көбөйттүк. Ошентип көбөйтүп 13 даам кылып көбөйтүп койгонбуз да. Андан сырткары биз чизкейк, торт баарын эле кошуп салдык. Бир эле мындай макаронная болбосун деп биз ошону аралаштырып салганбыз да. Кошуп салдык. Анан идеяларды сезонго жараша көбүнчө. Мисалы үчүн жана ягодныйлардын баардыгын биз сезонго жараша, аябай кымбат болуп кеткенде кардарларга да кыйын болуп калат сатып алыш, бизге деле сырьёго кыйын болуп калат деп. Баасын көтөрүүгө болбойбу? Эми баасын деген көтөрүүгө азыр деген бүт эле кымбат деп эле көтөрсөк болмок, бирок рынокто да карайбыз да. Мисалы үчүн мындай туруп эле меники кымбат, мен мынчага коем деген болбойт. Бул жерде деген средний рынокты караш керек, канчадан башкалар сатат, алардан аябай кымбат же аябай арзан сатпаш керек, средний чекти кармап туруш керек да негизи. Анан
сезонго жараша эле ягодныйларды сезонго жараша көбүнчө анан карайбыз биздин кардарлар кайсыл эмелерди жакшы көрөт, биздик даамдарды шоколадныйды көбүрөөк жакшы көрсө ошого басым жасайбыз. Шоколадныйдын бир нече түрлөрүн жасаганга аракет кылабыз. Ушундай да сурайбыз кардарларыбыздан, опрос жасайбыз. Азыр интернет деген аябай күчтүү болбоду, ооба, жардамчы болуп. Анан ошо сурап, ошолордун предпочтениясына карата эле биз жасап кошуп кете беребиз. Анан Pinterest'тен карайбыз, кандай кооз кандай жакшы жасалгалуулар бар. Ошо бир жасалгалоо жагып калса, ошону алып, ага кичине өзүбүздүкүн кошобуз. Монусун алып салалы, биздикилерге мындай эле жакшы, тигиндей жакшы деп ошентип эле кошобуз. Демек сиз мындан жыйынтык бул түшкө кирбейт, ал жөн эле өзү келип калбайт, издениш керек, аракет кылыш керек, окуш керек. Ооба. Анан эң өзүңүз ачып баштадыңыз. Ачып баштаганда эле бул дүркүрөп кеттиби же кыйынчылыктар болдубу башында? Башында эмоционально кыйынчылыктар болду. Дүркүрөп, эгерде мындай акча жагынан, каражат жагынан караганда, мындай бизнестин өсүшүнө караганда дүркүрөп кетти десем болот. Анткени аябай хейт болду. Ой, мына скопировали, украли дегендейчи. Мен действительно ачып атканда мен оюма келбептир. Ушундай болуп кетерин. Менин эле оюма эмес, менин жакындарымдын да оюна келбептир да. Ойлоп көрсөк, ал деген монтип айтып салса, анан элдер мынтип чыкса деп такыр ойлоп турбуз. Бир да ойго келбептир. Ойго келип, эгерде мага бирөө ошол убакта сен ачыласың, сен артыңдан мондай хейт келет, сени элдер монтип сен скопировала, украла деп башташат деп хотя бы бир киши айтып койсо мага, мен ойлонуп калмакмын, чын эле депчи. Жок, мени поддержка кылган кишилердин эле сөзү мындай болчу: Мариса, переживать этпе, даже рестораны бар рестораторлор официант болуп башташат. Алар официант болуп иштешет, анан старший официант болот, администратор болот, андан кийин кетип өзүнүкүн ачышат. Бул нормальный нерсе, любой киши ушинтип баштайт бизнести деп айткан. Сен эчтеке жамандык кылган жоксуң, сен эчтекени урдаган жоксуң, алып кеткен жоксуң, эчтеке. Мен ушундай бардым, ушундай кеттим да. Просто багаж опыта болду менде. Анан ушундай эле менин жанымдагы жакындарымдын сөздөрү ушундай эле болчу. Анан кийин бул жерде биз ачылгандан кийин хейт башталдыбы? Мен үчүн бул аябай катуу сокку болду. Мен эң биринчи тоскоолдуктар, ооба, мен деген негизи кичинекей кезимден эле мен аябай активныймын. Мен староста болчумун, университетте дагы, школдо дагы, любой жерде мен мындай Марисабель деп мындай мени ушинтип жүрүп турушчу да бардыгы эле. Мен жакшы окуучумун, мугалимдердин арасында мен өзүмдүн бир эмем бар болчу, достордун арасында. Анан бул жерде туруп эле раз эле мени ушинтип мындай грязью дегендей да мындай облили, и мен үчүн бул аябай мындай катуу сокку болду, эмоционально. Мен ооруп калдым, мен уже мындай телефонду даже кармаганга эметким, телефон кармагым келген жок. Ишенсеңер, телефонум дырыр деп эле тура берчү. Анткени СМСтер мен тааныбаган, мени билбеген эле кишилер жөн эле мындай, негизи у монеты две стороны деп коет го, мен аябай таң калам. Жаза беришчү: сен ушундайсың, сен тигиндейсиң. Ал кишилер мени тааныбайт, ал кишилер билбейт, ал кишилер просто тиги кишилердин оозунан угуп эле мага ушинтип жазып атышат да. Мен уже телефонду көргүм келбей калган. Бирок тиякты уже баштап алганбыз. Аякта менин жакын курбуларым иштечү, 2-3 кыз. Ошо 3 кыз эле ошонун баарын көтөрүп кеткен. Мен көп барбай калгам, мен аябай мындай өзүмө кирип кеттим да. Анан жолдошум барып, ошол курбуларым болуп, мен баштаганды ошо алып кетишти. Анткени бардыгы эле жеп көргүсү келди, дамдап көргүсү келди. Анан аябай черный пиар тоже пиар дегендей бардыгы деген заказ аябай көбөйүп, биз деген жакшы аябай мындай көтөрүлгөнбүз да. Анан мен өзүмө бирок бат эле келдим деп ойлойм. Анткени стрессоустойчивымын негизи. Балдар бар балким ошол үчүн. Анан мындай бат эле жолдошумду айтып, эми болор иш болду, сен өзүңдү мындай колго ал, ты ни в чем не виновата деп. Ал негизи анын поддержкасы мен үчүн аябай эме да. Жолдошуңуз дайыма колдоп турабы? Жолдошуңуз колдоосу жөнүндө аябай мындай колдойт да. Эмнени баштабасам, ошол эле лагманный тестан баштасам, балким ал ичинен билип турат, что болбойт, бирок ошентсе дагы болот деген.
давай дечи да, эмне болсо эле мейли деп акчасын берип турчу. Биринчи менин баштаган немелерим баарына ал деген спонсор болуп берет, ал деген эме поддержка болуп берет да. Мейли деп анан отуруп ал жумуштан келсе эле Адилет беркесең бирдеке айтам десем, дагы бирдекени ойлоп таптыңбы дей берчү да, ушинтип элечи. Ооба мындай кылса болот экен, мындай бизнес кылса болот экен десем, кылып көрөйүнбү десем эле мейли дечи да, эч качан жок болбойт, жөн эле отурчу, үйдө отурчу, тамагыңды жасачы, балдарды карачы деп айткан эмес. Ушул убакка чейин андай сөзүн мен уга элекмин. Постоянно болот, ооба, сонун жаза, колуңдан келет деп турат да. Всегда эле. Жанагы айтып коет го, сен эң жакын адамың болбойт десе, анда эч нерсе кыла албайсың. Ал бүт дүйнө болбойт десе дагы сен кыла бересиң депчи, жаныңдагы адам болот деп турса дегендей эле сиздин жолдошуңуз колдогонунан окшойт бул. Ооба. Анан ушул хейт деген көп, бирок аябай көпкө созулган жок. Бир 1-2 ай аябай катуу болду. Андан кийин мен унчукпай койдум. То есть мен чыккан жокмун. Жок, андай болгон жок, мындай болгон деп мен каршы оюмду вообще билдирген жокмун, эчтеке дебей. Анан көптөр эле сурап баштады, эмне болду. Эми элдер жакшы көрөт да ушакты, андайды. Анан ушинтип чакырып башташты көп жерге, подкасттарга айтып бер, тигинтип бер деп. Анан бир 6 айдан кийин уже айтып баштадым. Анан мындай баарын эле эмес, четин эле айтып, негизи андай деле шумдук эчтеке болгон жок деп. Мындай эле, бирок резонанс кылып салдыңар деп элечи. Анан айтып баштадым, бирок элдер жеп көрдү, дамдап көрдү, айырмасын билип, алардын өзүнүн кардарлары бар, биздин өзүбүздүн кардарлары бар. Азыр мисалы үчүн мурда 100% хейтерлер, 99% хейтер менен 1 эле процент бизди колдосо, азыр даже 60% бизди колдойт, 40% хейтер деп айта алам да. Бирок аларга азыр уже көңүл бурбаганга аракет кылабыз. Иммунитет пайда болуп калган. Азыр деле хейттер болуп турат го дейм, себеби ар бир азыр эми таттуулар көп да. Ар түрүн ойлоп тапканда, андан кийин чыгарып калсаңыз көбүнчө ушинтип жазылат экен, дагы аларды туурап атат деген сыяктуучу. Бул деген круассан менен да ошондой болгон. Круассанды мен биринчи окуп баштагам. Аны деген именно биздин подписчиктер билет, жаныбызда жүргөн кишилер билет. Мен Алматыга чейин барып окуп келдим. Бирок сразу чыгарган эмеспиз. Анткени мүмкүнчүлүк болбой калды. Техника алыш керек болчу, техниканы күтүш керек болчу. Мен өзүм деле сразу эле окуп келгенден кийин эле чыгарбасаң, убакыт өтүп кеткенден кийин унутуп деле калат экенсиң. Анан мындай чыгаргың деле келбей калат экен. Мен деген окуп келдим. Мен майда окуп келдим го дейм. 22-жылы, по-моему, майда окуп келип, кичине эле мындай өзүбүздүн жумуштагы сотрудниктерге жазап көрүп, аларга көрсөтүп, аларга берип, мындай интернетке көп чыгарган жокпуз. Мен эле кичине стористерге көргөзүп койдум. Анан аябай чоң перерыв болуп кетти. Менден кийин 6 айдан кийин алар жазап баштады. 6 айдан кийин жазап баштады. Анан 6 айдан кийин жазап, анан чыгарышты. И ошол момент алар чыгаргандан кийин биз чыгарып калдык да. Техниканы алып, андай-мындай болуп, биз кийин чыгарып калсак, бардыгы эле мына биринчи алар чыгарса, булар сразу чыгарды, скопировали деп айтат. Аябай кыйкыргың келет. Так хочется, чтобы тебя услышали, да? Так хочется мындай элдерге көзүңөрдү ачкылачы деп. Мен эч качан ал менен соперничать этпейм деп. Алардыкы чоң, большая компания, мисалы үчүн. Биз деген алардын жанында кичинекей эле компаниябыз, но элдер деген бизди аябай чоң көрөт окшойт, бизди делечи. Бирдеке болсо эле мына алар, мына булар деп эле мындай бизди эч кимди башка салыштырбайт да. Башка гиганттар деле бар да бизде. Бишкекте, Кыргызстанда. Аларды салыштырбайт. Биз менен ошолор деле салыштырып туруп алышат да кечке. Анан ошол жерде мен мындай кыйкыргым келди да, аябай прям мындай көчөгө чыгып алып, биз баштаган болчубуз, бирок биз кылган жокпуз деп. Эмнеге ушинтип айтасыңар? Бизди деле биринчи дебей эле коюшсун. Просто мындай жазбай эле коюшсун да. Силер туурадыңар, билбей жазгандарына мен аябай мындай жаман болом да, күйөт да ичим. Эгерде билип туруп жазышса, мага мынчалык обидно болмок эмес. Билбей туруп, мына силер бул баштаса анан туурайсыңар дейт. Анткени мындай ал туура эмес да. Эгерде чындыкты сүйлөшсө, мойнума алам. Бирок анан биз баштагандан кийин, анан бизден кийин кылышса, мындай аябай обидно эле болот да. Негизи ушул бизнесте
бирдемкени жасаганда бир 4-5 адамдын же бүт жакта жайылып кеткен туура эле деп ойлойсузбу, же бир гана адам жасаш керекпи аны? Мисалы круассанды ойлоп тапкан бир гана адамда чыгыш керек, макаронду ойлоп тапкан бир гана, тортду ойлосо андан башка адам жасабаш керек деп ойлойсузбу? Жок, албетте ар бир киши жасаганга укугу бар. Анткени кондитер бизде көп да, десерттер даже көп. Мына азыр деген велосипед никто не придумал дегендей бүт нерсе буга чейин эле ойлонуп, табылып чыккан уже. Биз просто алабыз да аны өзүбүздүн мындай ар бир компаниянын политикасы бар да, ар бир компаниянын правиласы бар. Ошого эле ыңгайлаштырып эле жаза беребиз. Жазаш керек. Азыр деген мисалы үчүн бир эле десерт көбөйүп кеткени ар кандай болгон, бул кардарларга да жакшы да, выбор большой. Меники мисалы үчүн неприторный сладкий болсо, аныкы приторно сладкий. Менде мисалы үчүн Орео бар болсо, анда Орео жок деген сыяктуу эле да. Ушундай выбор көп болот. Мен ойлойм, андай болбош керек. Монополист болбош керек негизи. Бир эгерде мен деле бир продукт ойлоп тапсам, болду, башка менден башка эч ким жасабаш керек. Буну мен ойлоп таптым дегенем. Азыр ойлоп табыш деле продукт аябай эле кыйын. Анткени буга чейин эле баарын ойлоп таап коюшкан. Биз деген просто алабыз да, копировать этебиз. Анан өзүбүздүн изюминкабызды кошобуз. Болду. Бул деген бүт баары ошентип иштейт. Круассанда, макаронда Кыргызстанга чейин эле бар болчу. Албетте. Анда сон макул, бул жакта жумушта тоскоолдуктар, сиз билебиз, 4 баланын энесисиз, бир эне катары, келин катары, Кыргыздын кадимки эле келинисиз да. Ошо бир типтүү келин катары кантип жумуш менен, бизнес менен, жөнөкөй жумуш эмес, жеке ишкер катары, бир Кыргызстанга таанылган адам катары кантип экөөнүн алып кетип атасыз да? Сиздин үй бүлөңүздө каршы болгондор же болбосо үй бүлөңүздөн мындай болду, токтото берейинчи, мен балдарым менен эле болоюн деп, мисалы 4 балаңыз катар-катар, кантип ушуларды бири-бири менен айкалыштырып келе жатасыз? Действительно аял кишиге оор эле поддержка керек. Мен кайненем менен чогуу турабыз. Бирок кайненем деле аябай мындай баягы мындай строгая кайнене эмес да. Всё үй жыйна, тамак жаза, үйдө отур, эртең менен чай бер, кечинде мындай тигиндей. Жок, андай эмес. Ал аябай билимдүү киши, врач болуп иштейт. Эртең менен жумушка кетет, кечинде келет, балдар менен жардам берет, садикке алып барат, бош болуп калса алып келет, жардамы тийип турат да. Анан жолдошум жалгыз бала болгон үчүн үй бүлөдө биз мындай чакан эле үй бүлөбүз да. Анан мындай туугандар, тууган урук деген бар дегилечи, бирок мындай шаарда жашагандан кийин баягы көп деле бири-бирибизди туугандар менен көрбөйбүз, көп деле катышпайбыз. Анан мындай тоскоол аябай деле мындай кайын журт тараптан тоскоол жок да. Наоборот, мен жактан тоскоол көп болду. Мындай эми сен келинсиң да, мен өзүм айыл деле чоңойгом. Анан менин туугандарым деле эми келин болгондон кийин 3-4 баланын энеси болгондон кийин жөн эле отурбайсыңбы, үйдө эле отурбайсыңбы, тигинтпейсиңби, жолдошуң таап келет экен, ошону жеп эле чалкалап эле отурбайсыңбы, өзүңдү кыйнап эмне кыласың деп ушундай мен тараптан болду. Ата-энем эмес именно, бирок мындай атамдын туугандар жагынан ушундай болду. А бирок кайын журт тараптан жок, бир да киши мага антип мындай каршы сөз айткан жок. Кайра комментарийге поддержка жазышат, кайра мактап турушат, ушундай да. Молодец деп мындай. Балдар менен негизи кыйын эле, анткени бир күн бирөөсү ооруйт, ал менен отуруш керек, эртеси күнү дагы садиктен бирдеке жугуп келет, аны караш керек, ушундай бир убакта ветрянка болушту баардыгы. Ушундай да. Анан эми жетишкенге аракет кылам. Жардамчыларым бар. Бир жумада бир келип үй жыйнап кеткен кишилерим бар. Азыр ошого андай кылбасам деле аргасыз болуп калдым. Анткени жетишем деген аял киши выгорание болуп кетет, психологически по-любому давка болот, анан өзүн өзү тыштап салат. Ошон үчүн баштан өткөн. Ошон үчүн азыр колдон келсе жардамчылардын жардамы менен энелик да милдетимди аткарам, аялдык, келиндик, анан сотрудниктердин астында как предприниматель, как доста болгонго аракет кылам алар менен. Ушинтип баардыгынан по чуть-чуть дегендей. Баардыгына бир жетише албайсың, бул кыйын негизи чын эле. Анан ошо жардамчылардын, туугандардын, үй бүлөнүн
жардамы менен. Азыр кимдер менен иштешесиз, анан алдыда пландарыңыз кандай? Жеке өзүңүздүн гана точкаларыңыз барбы шаарда же андан сырткары башка бир тойканалар же ресторандар ушулар сыяктуулар менен иштешесизби? Жеке өзүбүздүн деле точкабыз бар, франшиза деле бар, анан башка клиенттер деле бар, башка кофейнялар деле бар. То есть жалаң эле B2C эмес, B2B менен деле иштешебиз. Кофейнялар, ресторандар, маркеттер бар бизден алып кайра саткан. Ошолор биздин партнерлор болот. Бир 30дай партнерлорубуз бар. Анан өзүбүздүн точкаларыбыз азыр 3-чү точканы, өзүбүздүн 3 точкабыз бар. Эми 4-чү точканы ачканга аракет ачуунун үстүндө турабыз. Ошол ушул таттуулар менен ушул боюнча улантып дагы чоң келечекте чоң пландарыңызды айтсаңыз, эң чоң пландарыңыз кандай? Эми мындай фабрика болуп кетем деп деле ойлобойм. Мындай аябай чоң сүйлөгөндү негизи жаман көрбөйм, бирок корком да. Анан Кудайга шүгүр, эгерде ушундай болуп, мындан да жакшы болуп турса, жакшы болот. Пландардан точкаларыбызды көбөйтөлү деп атабыз. Өзүбүздүн жеке точкаларыбызды ар бир райондо, мисалы үчүн, жал жактан аябай суранып атышат. Клиенттер өздөрү жазып, точка ачпайсыңарбы? Анткени биз буга чейин Нижний Жалда точкабыз бар болчу, производство да ошол жерде болчу. Андан кийин арендага алчубуз да. Анан былтыр деген өзүбүздүн жерибизге, шаардын сыртына салып алганбыз цех. Цехти которуп алганбыз да. Ошондо аренда төлөбөйбүз эч кимге. Анан биздин ошо жалдагы биздин кардарлар аябай суранып атышат, ачпайсыңарбы деп. Анан ошону аябай ойлонуп атабыз. Жал жака, анан могу центрге ушинтип мындай точкаларды ачып, келечектеги пландар только өзүбүздүн точкабызды ачып, анан вкустардын баарын көбөйтүп, жакшылап, усовершенствовать надо. Коробка, дизайн ошолордун баардыгын бир сыйра. Эми ал бир күндө боло турган нерсе эмес. Ошон үчүн ошо пландар баарын деген жаңыртып. Аймактар менен иштешүүчү, мисалы Ош, Талас деген сыяктуу, алар менен иштешүү негизи таттуу менен эрип кетеби же кыйынчылыктар жаралбайбы? Биз деген сезондо көл менен иштешебиз. Бир канча жыл болду, 3 жылдан бери көл менен иштешебиз. Өзүбүздүн кардарлар бар, өзүбүздүн точкалар бар, ошол жака алып барып беребиз. Анан Нарындан өздөрү келип алып кетишет. Магазиндин, ресторандын курьерлери бар. Алар деген келип Бишкекке, анан биз автовокзалга жеткирип беребиз, алар андан нары алып кетишет өздөрү. Нарын постоянно бизден алып турат. Нарындан 1-2 точкабыз бар. Анан Ошто точкабыз бар болчу, бирок горький опыт дегендей мындай жакшы иштеше албай калдык. Кыйын болуп калды, анткени мен былтыр 4-чү балабызды жарык дүйнөгө алып келип, ал мындай көп эмете албай калдым да, кирише албай калдым. Эми буюрса Ош менен дагы мындай иштешкенге аракет кылабыз, анткени Ош деле бул аябай чоң шаар, кардарлар көп, суранып атышат. Ошон үчүн барып аяктан бери эметиш керек. Иштешчүсүздөр, Алматыга ачканбыз. Ушул жерден дагы бир мындай ойлосом күлкүм келет да. Алматыга биз биринчи болуп киргенбиз. Анан азыр ал жерде деле мындай эки шаарга жашаган аябай эле кыйын экен. Эгерде үй бүлөң жок болуп, мындай жалгыз бой болсоң, анда оңой эле барып келип иштеп жүрө бересиң, карайсың. Анткени качествону обязательно карап туруш керек, бүт нерсени контролдоп туруш керек да бул жерде. Мен деген биз ачып алганбыз, аябай чоң кылып ачтык цехти. 800 метр квадрат кылып ачтык, аябай чоң. Анан бияктан деген кондитерлерди алып бардык, үйрөттүк. Алар деген казак кыздардын баарын үйрөтүштү, көрсөттү. Аябай жакшы болуп, тоже B2B иштеп баштадык. Жакшы болуп баштады, бирок ошол жерде ишеничтүү киши кое албай койдук, таба албай койдук. Анткени мен аякта жашай албайм. Балдарым бар, жолдошум деле барып келе алабыз да. Бир жумада бир жолу, 2 жолу. Анан постоянно бирөө керек болчу, баардыгын карап турганга. Коюп көрдүк. Бияктан деле коюп көрдүк, Кыргызстандан алып барып. Эми алдап кеткен кишилер көп болду да. Ал жерде ким каалагандай лишь бы урвать, лишь бы съесть болуп калды да. Аяктан деле коюп көрдүк, бухгалтер деле коюп көрдүк.
баары бир мындай башында өзүңдүн бир жакшы ишенген кишиң болбосо болбойт экен. Тияктан бияктан алып эле прибыль боло эле банкротко чыгарып эле минуска чыгарып канча ай доп финансирование менен жүрдү жакшы эле. Анан мен как раз мындай токсикоз болуп аябай жаман болуп ушинтип жүргөн кезимде аякта ушундай болуп бардак болуп кеткенде уже токтотконго аргасыз болдук. Уже балким биз даяр эмес болчубуз ал рынокко. Балким биз шашып кирип калдык. Ошон үчүн кийинчерээк дагы аракет кылабыз деп токтоттук. Анан азыр мындай ойлосом күлкүм келет да. Азыр деген биздин конкуренттер киришти Казакстанга. Эгерде биз дагы жакшы кишилерди, негизи жакшы сотрудникти табыш аябай кыйын да. Жакшы сотрудник табып, алар менен мындай план түзүп Алматыга кирчү болсок, элдер кайра баштайт. Ой, вы за ними повторили, силер кийин кирдиңер деп. А когда-то биз биринчи киргенбиз. Ошондой да. Ошону ойлосом күлкүм келет да. Биринчи сөз болот депчи. ал өчпөйт кете берет. Ооба, ошондой болуп калат да азыр. Элдер мындай да, мен үчүн, мен ошентип ойлой берем, аңдып эле турушат да. Бул мындай кылды, бул эмне кылат болду экен деп. Хотя алар деле мен оюмча мен менен иштери жок. Алар уже чоң компания. Мен деле алар менен ишим жок да. Биз өзүнчө кыбырап жүрөбүз, алар өздөрүнчө да. Элдер эле бизди аңдый беришет. Бул эмне кылат экен, бул эмне кылат экен деп. Ошо Алматы ошондой бир горький опыт болду. Көп кишилерден түңүлдүк. Ошо эми буюрса Алматыга пока план жок. Бияктан точка көбөйтүп, анан кийин дагы көрөр жатарбыз. Бир аял киши катары азыр бул жактагы точкаларыңыз менен деле негизли ушул 5 жылдан бери өзүңүз жалгыз иштетесиз? Жок, иним бар, бир тууган иним. Ошол иним, жолдошум, үчөөбүз. Мен көбүнчө цехти карайм. Мен көбүнчө нововведение менен алектенем. Жаңы вкустарды киргизгенге аракет кылам. Маркетинг жак менде. Жолдошум менен иним болсо, берки точкаларды карашат, точкаларды каякка ачсак болот, эмне кылсак болот, ошону развитие, стратегический жактарын баарын ошол экөө чечип эметишет да. Анан бул кардарлардын табитин кантип табасыз? Кайсыл даам жагат экенин, анан эң азыркы көп сатылып аткан даамдар кайсылар? Кардарлардын оңой эле. Алардын заказына карата эле бир жумада кайсы вкус көп сатылды. Статистикасын карап эле билип коебуз. Азыр бизде деген Орео, шоколад Нутелла, Сникерс, фисташка малина, тирамису ошолор жакшы. Анан чизкейктер аябай жакшы. Чизкейк, брауни ошолор жакшы өтөт да. Ушул биз бир аял заты катары негизи келиндер, кыздар бул кухняга жакын деп айталы. Кухняга жакын айымдардын бардыгы ушундай өзүнүн бир цехын, өзүнүн бир ишкердигин баштагысы келет. Сиз аларга эмне деп кеңеш берет элеңиз? Биринчи үйдөн баштагыла деп кеңеш берет элем. Сразу эле акчага таянып, чоң цех ачып алып, анан реальность ожидания болуп калбагыла деп айткым келет. Анткени баштан өттү. Казакстан ошондой болуп калды бизде. Мен оюмча биринчи үйдөн башташ керек. Анткени үйдө баарыбызда эле духовка бар, баарыбызда холодильник бар, чакан. Ошол жерден баштап өзүңөрдүн постоянный кардарларыңарга ишенимге киришиңер керек. Анан өзүңөр жетишпей баратып, заказ көбөйүп, буйрутмалар көбөйүп, өзүңөр жетишпей баратсаңар, бир помощница алгыла. Анда деле ачканга шашпагыла деп айтат элем. Бир помощница алып, ал менен чогуу иштегиле. Анан кийин ошондо да жетишпей баратсаңар, анан кийин кичинекей чакан эле цех, бир печка, бир холодильник, бир морозильник менен 2-3 сотрудник менен иштегиле. Анан кийин көбөйгүлө деп айтат элем. Акчага таянып, сразу эле чоң цех ачып алып, анан мен мынтем, мен тиңтем кыйратам деп мындай баштабагыла деп. Анткени бул аябай негизи эле эми биз ойлогондой болбойт экен көп нерсе. Анан биринчи деген өзүңөргө ишенишиңер керек, өзүңөрдүн продуктка ишенишиңер керек. Силер жасаган таттуулар действительно азыр бизде бардыгы эле халал деп калышпадыбы? Халал болуш керек, таза болуш керек. Анан мындай элдин ден соолугуна зыян келтирбеген азыктар менен жасалыш керек. Эгерде ошо өзүңөр уверен болсоңор өзүңөрдүн продуктка, и плюс силер өзүңөргө ишенсеңер, анда кичинекей чакан цех ачып иштегенге аракет кылышыңар керек да. Азыр андай кылып баштоо кыйын деп ойлобойсузбу? Себеби конкуренттер ошончолук көп.
ооба, конкуренция көп, бирок өзүңөрдүн бир изюминкаңар болуш керек. Не обязательно мендей болуп черный пиар менен там хейт менен чыгышыңар керек дебейм. Эгерде мен колумдан келип мен өзгөртө ала турган болсом, мен ошол моментти алса алмакмын. Ооба, биз деген благодаря черному пиару аябай катуу көтөрүлдүк, бирок мен катуу көтөрүлбөй эле эл катары эле иштеп, бирок без черного пиара деп айтмакмын да. Биздики ошондой болуп калды тилекке каршы. Бирок ал психологически аябай мындай оор нерсе, ошон үчүн мен эч кимге аны каалабайм. Баштаганда биринчи өзүңөрдүн кухняңарда бир жардамчы менен, андан кийин жетишпей баратсаңар, анан уже кичинекей чакан цех ачып, акырындап көбөйүп өскөнгө аракет кылгыла дейт элем. Балалык кезиңизде эле таттууларга болгон сүйүүңүз бар беле, бул же кийинчерээк пайда болдубу? Жок, балалык кезимде эми таттууну баарыбыз эле жакшы көрөбүз, бирок мындай таттуу жасап мындай аракет кылчу эмесмин. Мен негизи эле кухнядан алыс болчумун. Бизде 5 эркек, 2 кыз бир туугандардан. Анан 2 кыз бизди мамам, апам бөлүп койчу. Мен только үй жыйначымын. Тамакка такыр жолоочу эмесмин. Мен только үй жыйначымын. Анан кийин бул келин болдум. Анан удаа 3 балалуу болгондон кийин анан үйдө отуруп балдарга жасап, өзүмө жасап, анан ошол декрет убагында аябай эметти да, мындай талант ачылды да. Негизи көптөрдө, көп аялдарда ошондой болот. Декрет убагында отуруп алып изденет. Мендей изденгендер көп болуш керек. Тигини жасап көрөт, муну жасап көрөт. Анткени мен кошуналардан да угам. Ушундай өзүмдүн курбуларымдан деле угам да. Декретте отурганда ойлонот экенсиң деп, ар нерсени муну кылып көрсөм кандай болот, муну кылып көрсөм кандай болот деп. Анан мендейлер көп да. Анан меники ошондон таттууга аябай кызыгуу. Бул жерде мындай тандоо болуп кетти да, мындай лагманный тесто, там одежда, аны муну баарын жасап көрдүм, бирок бардыгы эле каражат, акча алып келет, удовольствие жок. Чарчайсың бат, выгорание болуп кетесиң. Таттууларда акча аз алып келсе деле, зато удовольствие аласың, чарчабайсың, улам жасагың келет, анан жеп көргүлөчү. Ооба. Анан жеп көрсөңөр деп, анан туугандарга деле туулган күнү эмне болсо, жасап бара калайын деп, азыр ошондо мына ошентип атып эле анан билесиң да, бул меники экен депчи. Декреттен башталды да баары. Бала кезимде оюм жок болчу андай. Мен өзүмдү бала кезимде Екатерина Андрееванын ордуна эле элестете берчүмүн. Журналистиканы демек сиз сүйүп келгенсиз, өзүңүздүн кесибиңиз катары, Ооба. Мисалы, кесибиңиз катары эмес, азыр хоббиңиз катары көрөт экенсиз. Кондитерканыбы? Ооба. Кондитерка мен үчүн бул кесип эмес, мен үчүн бул хобби. Мен үчүн бул работа, которая приносит удовольствие. Ушундай да, акча да эмес, башкасы эмес, бул деген даңк деле эмес, просто удовольствие. Мен башыма чепчикти кийип, ошо цехке кирип, любой эле бир нерсе, мен шеф-кондитерим күлө берет, сиз келсеңиз эле бирдекени ойлой бересиз, ойлоп таба бересиз депчи. Мен үчүн ошол аябай жакшы да. Мындай стресс болсом, настроениям жок болсо, ыйлагым келсе, мындай бирөө билбейм, бирөө менен урушкум келсе, эмне болсо же бирөөгө жакшы сөз айткым келсе деле, мен цехке кирем. Цехке кирип, жөн эле бул мындай ар кандай вкустарды жасап көрүп, проработка кылсам, мен үчүн бул удовольствие, мен эс алам ошол жерде. Ошол менин хоббим. Журналистика бул мен кичинекей кезимден бери сүйүп келген кесип. Именно телевидение жагын бүткөм. Анан ал жөнүндө айтсам мен ыйлабыйм. Айтсаңыз, кандай студенттик күндөрүңүз кандай өткөн? Ал кездеги Мариса Бел кандай кыз эле? Бизде деген Айхана реклама кылып жүрбөдү бизди. Анан менин курбуларым күлө беришчи. Сен өзүңдөй кызды каяктан таап алгансың деп. Мен студент кезимде ошондой пробивная болчумун. Ким мындай, мону айтып көрчү, мону сүйлөп көрчү, бийлеп көрчү, секирип көрчү десе деле көздү жумуп эле баарын жаза берчүмүн. Мындай тартынбай, мындай тайманбай жүрчүмүн да. Анан студент кезимде ошо ал кезде ОТРК болчу. Ошондо иштедим. Новостной передачаларда стендап жасап, иштеп калдым көп эле. Андан кийин 5-курста НТСте иштеп калдым. Мен бардык эле мугалимдер сен келечегиң аябай чоң, сен деген кесипти туура тандагансың деп аябай ушинтип айтышчы да. Ал кезде эмне арык чач белден дегендей. Видеого да аябай жакшы, видеого да жакшы түшүп, мындай сүйлөгөндө деле жакшы. Көбүнчө мен орусча алып барчумун да. Анан бирок ошо 5-курстун аягында турмушка чыгып,
анан жолдошум деле койчу ошо журналистика жакпайт, дүйнөдө ушунча көп кесип болсо эмнеге журналистиканы тандагансың дей беришчи да ал. Атам мени деле как журналист катары аябай эметчи да, көрчү, сага жарашат кызым деп элечи. Анан эме КТРКдан, НТСтен менин эмелерим чыгып калса, сюжеттерим чалчумун. Новости башталат азыр, ата койсоңуз десем, алар чуркап барып, эми ал кезде интернет аябай деле мындай неразвит болчу да. Көбүнчө телевидение баардыгы деген тим эле кошуналар чакырып алып көрүп мени, хотя 2 минуттук сюжетти көрүп аябай атамдар сүйүнүп сыймыктанчу да. Менин кызым деп кызыл диплом менен аяктагам мен. Анан баардыгы эле азыр мен бир курбум иштейт, анан мугалимдер сурайт дейт, баягы аябай шустрый подружкаң бар эмес беле, ал эмне болду, ал бир жерде тим эле укмуш журналист болуп жүрөт окшойт деп. Каяктан ал үйдө отурат балдар менен деп айткам деп күлөт. Ошо азыр деген эми телевидениега мен, к сожалению, уже опыт жок. Канча жыл, 10 жылдан бери бүткөнүмө деле 10 жыл болду. Анан бизде телевидениега 30+ старый деп коет да, если опыт жок болсо тем более. Ошо. Бирок сиз баары микрофон алдында, камера алдында кесиңиз ушуга эле байланыштуу экен. Менимче жакшы соц тармактарда жакшы кеткениңиздин себеби дагы камера алдында, башка жакта өзүңүздү кармай билгениңиз, сүйлөй билгениңиз болушу керек. Балким, ооба, бирок мен мындай ишимде бир мындай кичинекей Мариса бар да, мындай журналист болчу деп айта берген мындай бир ребенок бар да, жашайт, который хочет видеть меня именно ушул сферада. Анан мен ойлой берем, балким ушу магистратурага тапшырып коюп, магистратураны бүтүп бир журналист болсомбу же эмне болсом деп мындай ойлой берем да, анткени мындай кондитерка менен эле чектелбей, мен ушул жака баары бир аттанып көрүшүм керек деп ойлойм. Дагы деле өзүңүздүн ооба бар. Таттуудан дайыма эле сатык болуп тура береби? Сезонный деп деле айта албайм. Анткени орозо убагында ооз ачарга буйрутма беришет. Анан орозо кармабаган кишилер жешет дегендей. Анан аябай сезон бул жаңы жыл, 8 март, аялдардын майрамы. Анан ошол моменттер аябай жетишпей мындай кыйналып калабыз, действительно. А башка убактарда, особенно жайында көп таттуу желбейт. Ошондо кичине ысыкта кичине жумушубуз жайлап калат да, мындай токтоп калбайт, бирок бир аз жай болуп калат. Биздин дайыма салтка айланып калган суроолорубуздун бирин берип кетсем, подкастыбыз аягына чыгып баштады. Бир азыркы кыргыз аял затын кандай деп көрөсүз? Кыргыз коомунда бир аял заты кандай болуш керек? Мен оюмча аял киши бул биринчи эле пункт мээримдүү болуш керек. Мээримдүү, анан эне болуш керек. Эне бул аял киши үчүн аябай чоң бакыт. Кудайдан берген бир эчтекеге тең келгис бакыт да. Бир заматта азыр деген аялдар аябай күчтүү болуп кетпедиби? Мындай кандай десем, акылдуу, күчтүү, колунан бүт нерсе келет. Ошол эле учурда жеке ишкер да боло алат, эне да боло алат, эже, аял боло алат дегендей. Анан биз многозадачныйбыз да, многофункциональныйбыз да. Анан бирок ошого алаксыбай мээрим, өзүнүн мээримдик сапатын жоготпош керек деп ойлойм. Аял зат бул деген назик болуш керек, мээримдүү болуш керек, анан жүзүнөн күлкү, нур кетпеш керек деп ойлойм. Ошол нерсени жоготпош керек. Ошол бизди эркектерден айырмалаткан эле бул биздин сүйкүмдүү назиктик. Ошол нерсени жоготпош керек деп ойлойм. Сизди шыктандырган 3 нерсеби, эң башка нерселерди айта кетсеңиз? Шыктандырган бул үй бүлөм. Үй бүлөм дегенде менин эле балдарым, анан жолдошум эмес, бул деген ата энем, бир туугандарым. Экинчиси бул ошо биздин аябай күчтүү айымдар, биздин коомдогу айымдар. Мен кээ бирлерин карап аябай таң калам. Балким бирөө үчүн мен аябай күчтүүдүрмүн, бирок мен үчүн менден да күчтүү, менден да мен үлгү ала турган айымдар көп аябай. Ошолор. Анан үчүнчү бул жаштар. Мага жумушка 2008-2007 жылкы жаштар келет, иштейбиз деп. Алар менен сүйлөшүп отурсам, көп нерсе үйрөнчү дейм. Башкача дүйнө ачылат. Башкача дүйнө. Биз алардын убагында башкача ойлончубуз. Биз окуп эле жүрчү экенбиз. Ата энебиздин акчасын коротуп, окуп,
ары бери басып эле жүрчү экенбиз. Азыркы жаштар булар башкача, мындай ой жүгүртүүлөрү да башкача, ата энесине болгон мамилелери да башкача. Анан ушул жаштардан көп үлгү алса болот деп ойлойм да мен. Мен ошолорду карап анан өзүмдүн ошол убагымда ойлоп көрсөм, жин деле болчу экенбиз деп ойлой берем. Чын мындай эчтекени ойлонбой эле жүрчү экенбиз деп. Азыркы жаштар аябай акылдуу, аябай мындай аракетчил. Ошолорго баа берем. Сиз дагы жанагы айтылган сөздөрдү бышыктайт окшойсуз. Мурда биз иштечү эмеспиз, иштегендерди биз бул кедей бир үй бүлөнүн байкуш деп мынтип башкача көз карашта карачубуз дегендерчи. Сиздер студент кезде чын эле ошондой беле? Ошондой болчу. Студент кезибизде баардыгыбыз только окуучубуз. Ал кезде интернет көп деле эмес, биз библиотекага барчубыз. Көп деле жыл болгон жок. Мына мен 2010-15 окудум, 5 жыл. Ошол убакта библиотекага деле барчыбыз. Анан мондай телефондордо ар биринде интернет бар эмес, жок болчу да. Анан кирип акча төлөп интернетте отуруп, интернет клубтар бар болчу ал кезде. Ошолордо отуруп, анан сабак окуп, сабактан чыгып биз студентпиз, значит биз деген либо библиотекага барып окушубуз керек, же карта ойноп отурушубуз керек, же достор менен тияка барышыбыз керек, бияка барышыбыз керек дегендер бар болчу да. Мен жумушка деген киши жок эле болчу. Биздин группада бир кыз иштечү, ал кыз менен азыр дагы эле мамилебиз жакшы, сүйлөшөбүз, жакын курбум болот. Азыр деле жолукканда күлүп айтып калабыз: "Сен молодец экенсиң" деп, иштеп. Ал болсо наоборот айтат: "Эй, мен иштебей жиндик окшоп, силер менен чогуу эле жүрө берсем болмок экен, мен көп нерседен калыптырмын" депчи. Анан аны биз аябай бир мындай байкуштай көрчү экенбиз. Мен жумушка деп кетсе, байкуш депчи, ата энеси акча бербейт окшойт деп көрчү экенбизби, билбейм. Анан мындай баарыбыз эле жалеть этчүбүз да, байкуш деп элечи. Анан сабакка келбей калса да, мен старостамын да, мугалимдерге: "Она работает, бедная" дечү экенмин. Азыр ойлоп көрсөм, замандын талабы. Азыр деген жаштардын баардыгы иштешет. Азыр иштебеген жаштарды көрсө уят экенде, наоборот. Бул иштебейт деп, ата энесинин мойнунда жатат деп. Анан ошол чын эле болчу. Биз деген бир байкуштай көрчүбүз иштеген студенттерди. Анан көрсөк, эми ал замандын талабы экен. Ойлоп көрсөк, биз туура эмес эле кылчу экенбиз. Ошолор иштеп, аң сезими өсүп, сабакка да жетишип, ишке да жетишип, көрсө аябай эле мыкты адамдар экен. Кайрадан эгерде ушул жашоону баштай турган болсоңуз, ушул бойдон жашайт белеңиз же бир өзгөртүшүм керек деп ичиңизде ойгон нерселер барбы? Бир эле нерсе бар. Бул жанагы хейт да. Мен мындай аябай таанылып, мен репутациям прям мындай президенттикиндей болбосо деле, мен аябай өкүнгөнүм. Ана украла, ана скопировала деген нерседен мен любой нерсе чыгарсам эле, ошол туурабы, туура эмеспи, элдер ушинтип жазат да. Бул деген мага аябай мисалы үчүн катуу тиет. Алар элдер, жазган кишилер мени тааныбайт, алар жазып коет да унутуп калат. Алар ойлобойт ушул кишинин жүрөгүн ооруттум деп. Мен мисалы үчүн даже балама кичине катуураак сүйлөп алсам, мен жүрөгүм ооруйт, мен ушуну бир неметип алдым деп. Анан жумушта дагы эгерде катуураак бир кыйкырып эметип алсам, мен кайра барып кечирим сурабайм, ооба. Бирок мындай барып кайра жакшы сүйлөп, мындай ошол алдап кеткенге аракет кылам да, ошол нерсени мындай жылмалап кеткенге, анткени мен жүрөгүм ооруй берет кайра. Кантип ушул кишилер, мен өзүм эч кимге эч качан хейт жазбайм. Анан ошо жазган кишилерге, еще жазган кишилерден да аларга коркпой жазышат экен. Ошол комментарийге лайк баскан кишилерге таң калам да менчи. Мисалы үчүн жазган киши коркпойт, жашынбайт, жазып коет: "Сен ушундайсың" деп. Анан карасаң 1000 киши ошого лайк коюп коет да. Өзү жаза албайт, бирок жазганга лайк коюп коет. Мен ошондой кишилерге да аябай таң калам. Мен всегда ойлой берем да, тиги дүйнөгө барганда жооп беребиз да деп. Кантип билбей туруп айтышат, мен ошого аябай таң калам да. Мен ушул нерсени өзгөртмөкмүн. Действительно, ачпай коймок эмесмин, ачмакмын, бирок башка жолу менен ачмакмын. Анан айтып кеткендей эле, баягы буга чейин айтып кеткендей эле, эгерде ошол кишилерди мен билем, мен атайын алар менен жолуга албайм эч качан. Бирок эгерде мындай көрүп калсам, мен сүйлөшмөкмүн да, ачык эле сүйлөшмөк. Мен ар бир мындай Рамазан айы келип калат же намаз убагында мен мындай ишимден айтам да, ошол кишилерге мен таарынычым жок деп. Эгерде ошол кишилер деле мага таарынбай, ошол ситуацияны эгерде мындай кое берип койсок, бош койсок, анда жеңилден менин бир эле жүрөгүм өйкөгөн ошол нерсе да. Башкасына Кудайга шүгүр. Башкасынын баарына ыраазымын. Ооба, ушундай эле. Таттуу сиз үчүн эмне? Бул бакыт.
тартуу сиз үчүн бакыт. Достор, ушуну менен биздин Аял жана дүйнө подкастыбыздын бул чыгарылышы дагы аягына чыкты. Аягына чейин биз менен болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар, лайк басып жана комментарий калтырыңыздар.